Жаңғырлар, жаңғырлар, май түнінде бізді тапқан, май түнінде бізді тапқан, махаббаттың таңы бар. Жаңбыр жауып құсалықты, жаңбыр жауып құсалықты, көңілдерді тазартып, көптен күткен жолығушу, самап күткен жолығушу, сағыныштан арылар. Ақ жаңбырлар дыбыр-дыбыр, дыбыраған дыбырап, арзу айтып шыбыр-шыбыр, шыбырға шыбырап. Жаратылыс жаздың жыты, жыттағандай жағымды, жан жырғатып жүректерден, жүректерге ұрулар. Ажырашу минөттөрү, коштошу минөттөрү, булуттардай уюлган, мөлтүр тонуп тамчы тамчы, мөлтүр тонуп тамчы тамчы, мойнубузга куюлар. Ал тамчылар токтон албай, мөлт-мөлт этип токтон албай, кирпиктерден кулаган, коштошууга кыйбай турган, коштошууга кыйбай турган, көз жашымдай туюлар. Ак жаңбырлар дыбыр-дыбыр, дыбыраган дыбырап, арзу айтып шыбыр-шыбыр, шыбырга шыбырап. Жаратылыс жаздың жыты, жыттағандай жағымды, жан жырғатып жүректерден, жүректерге ұрулар. Ақ жаңбырға жарашқандай, ақ жаңбырға жарашқандай, ақ қайыңдар, қайыңдар, араладық жыр қапқандай, араладық жыр қапқандай, алыс қалып айылдар. Екеумізден башқа жоқ той, екеумізден башқа жоқ той, бақыттылар аламда. Қош деп айттым келбей тақыр, қош деп айттым келбей тақыр, ағағандай шайым бар. Ақ жаңбырлар дыбыр-дыбыр, дыбыраған дыбырап, арзу айтып шыбыр-шыбыр, шыбырға шыбырап. Жаратылыс жаздың жыты, жыттағандай жағымды, жан жырғатып жүректерден, жүректерге ұрулар. Ақ жаңбырлар шыбыр-шыбыр, шыбырға шыбырап, шыбырға шыбырап. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бешикеев агабыз Ак жаңгырлар ыры менен Муз Лайф программасында. Саламатсызбы агай? Кош келиңиз. Саламатсыздар. Орундуктан орун Кошулап алыңыз. болуңуздар. Көргөнүзгө Кош келдик. кубанычтабыз сизде. Биз дагы Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен. рахмат чоң. Негизи биздин башка программаларга келип жүргөнүңүз менен Муз Лайф программасына түз эфирге кели элегиңизге аябай көп болуп болуп кетти. Ооба. Мына ошондуктан кандай десем, музыка телеканалы үчүн да, Муз Лайф үчүн дагы бүгүн эксклюзивдүү эфирлердин бири болуп жатат десем жаңылышпайм. Чоң рахмат биринчиден чакырууңарга. Чынында буга чейин дагы бир эки чакыруу болгон, бирок баягы шарттарга байланыштуу
келе албай калам да. Анан бүгүн эми ошондо атайын чакырууну Четке какпай, жокко санабай бүгүн ушул жалпы көгүлдөр экран аркылуу сиздердин берүү аркылуу ар бир үйгө терезе чертпей, эшик какпай үйүндө конок болуп атканыма да кубанычтамын. Сиздердин да ийгиликтер болсун, жакшылыктар баардыгыбызга тең болсун. Ыраазычылык билдиребиз агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Сыймык агабызга мыкты суроолоруңуздар, кабыл тилектериңиздер туулган күнүнө карата болсо, албетте биз сизди түз эфирде күтөбүз. Андыктан чалыңыздар, жакшы сөздөрүңүздөрдү, жакшы суроолорду берсеңиздер, сөзсүз түрдө жооп алганга аракет кылабыз. Жогоруда айткандай эле 9 сентябрда өздүк майрамыңыз болуп өттү. Анын урматына дагы жеке концертиңизди бердиңиз Улуттук филармонияда. Негизи концертке чейин биз маек кура турган болсок, бул учурда эми концерттен кийин болуп калды окшойт. Алгач ошол концертиңиз тууралуу, анан туулган күнүңүз кандай өткөрүп алдыңыз, негизи эле концерт кандай өттү, ошол боюнча сүйлөшөлү. Негизи туура айтасыңар. Негизи ошол концерт маалында, концерттин алдында болчу эле да. Бир чети баягы жарнама иретинде да, анан экинчи четинен баягы концерттин жүрүшү тууралуу да. Анан эми концерт Кудай буюрса бул эми чейрек кылымдан ашык убакыттан бери ушул болуп келатат. Ошо туулган күнгө арналган концерт өзү негизи. Анан ушу мен үчүн абдан жагымдуу, себеп дегенде биз эми чыгармачыл адамдар көпчүлүк учурда майрамдарда башка деги эле койчу, кандай майрам болсо дагы биз эл менен болобуз да. Чогуу ошо элдин көңүлүн көтөргөнгө, көңүлүн ачканга, анан өзүбүздүн жеке майрамда дагы ошого көнүп калгандыктанбы жеке майрамда ошо эл менен досум келет да. Абдан жагымдуу бул нерсе. Анан ушул быйыл 26-жыл болот экен ошо эл менен тосуп атканыма. Быйыл да ошол салтты улай филармонияда, улуттук филармонияда өткөрдүк. Концерт менимче абдан көрүүчүлөргө да абдан кутулууна толду. Бизге да аябай жагымдуу болду. Ошончолук колдоо бизги баягы соц тармактар аркылуу да өздөрүнүн пикирлерин, каалоо тилектерин айтып, концерттин жүрүшү болгонун айтып, канчалган адамдар бөлүшүп атканда бизди бир чоң кубанычка бөлөдү десем болот да. Анын ырчы үчүн негизи ошол эле нерсе да. Ошол эле керек, элдин колдоосу керек. Анан бул жолу да ошол концертибиздин эми өзгөчөлүгү деп кайсын айтам. Мен негизи эле улуттук филармонияда берем көбүнчө концерттерди. Дээрлик баардыгын эле. Себеп дегенде баягы жандуу ырдаганга абдан ыңгайлуу. Эл үчүн дагы, көрүүчү үчүн дагы, анан аткаруучу үчүн дагы, ырчы үчүн да абдан ыңгайлуу да. Анан ошол себептен ушул улуттук филармонияны тандадык. Анан бул жолку концертте сценарий дагы кичине баягы концерттин башталышында пролог деп коебуз. Ошол нерсени ыр түрүндө жаздым да. Анан мен өзүмдүн чыгармачылык өмүр жолумда кичинекей бир 5,5 минуталык убакытка ошол ыр түрүндө жазып, өзүм көркөм окуп, видео тасма аркылуу концерттин башталышында ошону сунуштадык. Андан кийинкиси ушул концерттин жүрүшүндө дагы алып баруучу болбой, мен өзүм алып баруучу. Себеп дегенде бул концертте дээрлик баягы белгилүү адамдар, ырчылар, коноктор болгон жок да. Мен болгону баягы Асель Турдалиева, эмгек сиңген артистка, ошол анан Жанар Туратова, анан Айтурган Эрмекова деген кыз гана ошол дуэт болгондуктан ошолорду чакырдым эле. Анан дээрлик жаңы чыгып аткан ырчылар болду. Ошол мектеп окуучулары да болду арасында, студенттер болду, окуу жайды бүткөндөр болду арасында. Анан элге дагы баягы жаңылык, андан ушул балдардын талантын көрүп, ыраазычылык айтып, аларга ийгилик каалаганы. Демек, Кудай буюрса биз баштаган ишибиз Кудай буюрса жакшы нукта баратты деген ишеним пайда болду да дагы. Быйыл ошо Таш көпүр шаарында 1-2 жылдан бери ошо Байел Орозматов деген кичинекей жигитти сахнага алып чыгып жүрдүк эле. Быйыл Кудай буюрса ал 9-класста аяктап, Крөнкеев училищесына студент болду. Андан сырткары ушул быйыл эс алууга жайында Соңкөлгүдү көргөнү барып, анан ошол жерден Насиба Алиаскарова деген бир кичинекей кызды быйыл 9-класска көчтү ал кыз. Анан ошону көрүп, анан ошол жерден дагы Жумгал элине атайын барып, кайра кийин ошол жерде концерттерге катыштырып, анан жакындан баягы чыгармачылыгын билип, кайсы ырларды ырдаш керек, кандай
чыгармалар көбүрөөк элге жагымдуу болот, кандай баягы ырларды көбүрөөк жаттаса, кандай китептерди окуса өзүнө чыгармачылык баягы багаж болот. Ошонун баардыгын сүйлөшүп, ата энеси менен жакындан таанышып келдик. Анан ошо 9 сентябрда концертке чакырдым. Концерттен бир жума мурун эртерээк келип даярдыкта болду. Эми ал Кудай буйруса ушундай чыгып калат да, бир 10 миңден бир балдар кыздар чыгып калат элдин арасынан. Уялбай эле сахнага алып чыга берсе боло тургандар. Себеп дегенде биз баардыгыбыз эле окудук да. Мугалимдерден кандай ырдаш керек, кандай жүрүш керек сахнада, кайсы ырларды ырдаш керек, ошону мисалы үчүн баардыгыбыз эле окуганбыз да, баардыгыбыз эле мектеп жашында ырдап жүргөнбүз. Бирок ошолордун ичинен дагы баягы кумдун арасынан чыгып калган жанагы алтындар болот го. Ошондой болуп таланттар чыгып калат да. Анан ошол насиба дагы албетте Кудай буйруса окутабыз дагы, Кудай буйруса дагы да билбегенин билдиребиз. Бирок ошол эл алдында жада калса баягы эл аралык конкурстарга деле уялбай алып чыга бере турган, боло бере турган кыз да. Анан болгону багытын тууралаш керек. Сахнадагы баягы сөзсүз түрдө жөлөп таягычу, колдоочу керек да сахнада. Устат керек ар бир адамга. Анан ошон үчүн Кудай буйруса ошол ата энеси менен да кеңешип, ошол устаттык милдетти алып, анан буйруса эми 9-класста аяктаса, анан аны да ушул музыкалык окуу жайларга алып келип, андан аркы билимин өркүндөшүнө, мындан аркы чыгармачылыгынын кандай нукта кетишине Кудай буйруса көз салып турабыз. Мыкты. Мисалы, кандай десем, көп учурда сиз таланттуу инсандардын жолун ачып, чыгармачылыкка болгон багытын түздөп, бай элди дагы дал ошол максатта башка бир окуу жайга, ушул музыкалык окуу жайына тапшырыптырсыз. Азыр болсо эми колуңузга насиба айымды. Кудай буйруса насиба кызыбыз Кудай буйруса ал дагы келерки жылда келет. Эми баардык нерселер мурда жаш балдарды алгандан коркчу эмес элем. Себептен жүрөк курч мезгилде Аваз Акимов деле ошон үчүн 3-классты бүтүрбөй эле алып келгем да. Анда баланын жоопкерчилиги, башка тигиндей мындай дегенден көп коркуу сезими болбоптур да. Анан азыр эми жоопкерчилик алыш кыйын. Бирөөнүн баласы эмес, өзүңүн балаңа дагы жоопкерчилик алыш кыйын жада калса. Анан болушунча ушул баягынын апасы дагы ошол шаарга көчүп келди. Мага жеңилирээк болду десем болот да. Анан эми буйруса баягынын дагы чыгармачылыгы абдан кенен. Азыр эми баягы өткөбөл курактан жаңыдан өтүп, үнү кичине неме болуп аткан убакта, ырдатпай өзгөрүп аткан убакта, анан өзү ошондук каалоосу, менин каалоом боюнча ал фольклорго тапшырыш керек, бирок ошол эстрада багытын тандады. Буйруса эми жакшы бир ийгиликтер жаратат деген үмүттөбүз. Авазда деле ошо жагы келгенде тартынчаактык, башка нерсе бар эле, бирок шаар турмушуна аралашып, анан баягы гастролго көбүрөөк чыккандыктан Авазда ошол сезимдер жоголду да кийин. Анан ал дагы Көрөңкеев ШШАЗынан 9-класстан кийин ошол жакта окуду. Чейин ошо Бишкектеги номер 67-мектепте окуду. Азыр эми Кудай буйруса эл сүйгөн, эл күткөн ырчылардын катарында улуктап калды. Анан ошондой санай берсек, негизи ошондойлор көбүрөөк. Анан эми азыр мага деле ушул көп балдар, кыздар сунушташат да. Ушул бирок негедир баягы жүрөк кичине жоопкерчиликти көп алгандан тайсалдап турат, тайсалдап. Себеп дегенде шаар турмушу, бирөөнүн баласы ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн, башка тентектерге кошулуп калышы мүмкүн. Анан андыктан ошо жоопкерчилик алыш кыйын. Ушул баягынын апасындай болуп кокусу шаарга көчүп келип, алар дагы эгер ошондон кийин аны көзү мөөнөп турса, анда жеңилирээк болот да. Анан негизи эле биз көптөн бери эле кыялыбыз ушул мугалимдикти аркалап, анан балдарга бир ошондой жеке мектеп болсо дагы ачсак деген ой тилек максатта жүрөбүз. Бирок баягы ойдогон ойду кыстаган турмуш жеңет эле улам жылып атат да. Ушул сыртта жүргөн, биздин Европада жүргөн мекендештердин ичинен да ушул Азамат Исмаилов деген көлдүк жигит өзү бүт каражат жактарын чечейин байке, бизде эмне үчүн жакшы юристтер чыгат, эмне үчүн жакшы айтишниктер чыгат, эмне үчүн жакшы ырчылар чыкпаш керек. Ушул сапаттуу бир ырчыларды чыгарууна бир биз дагы салым кошолу, сыртта жүргөн ушул бизнесте жүргөн балдар деп жакшы пикирлерин айтты. Бирок эми Кудай буйруса качан ишке ашат, ал нерсе үчүн баягы атайын имараттар керек дегендей, жабдуулар керек жанагындай. Анан ошонун баардыгын кылабыз деген үмүттө болуп атышат. Эми буюрса бара көрөрбүз.
эгер ал болуп калса дагы абдан жакшы. Анан быйыл ошол Кудай буйрса биздин Кыргыз улуттук драма театры бар. Ошонун алдында театралдык училище бар. Анан ошол жерге музыкалык мугалим катары сунуштама түшүп атат. Буйрса ошол жерде дагы өзүмдүн музыкалык баягы мугалимдик тажрыйбамды ошол жерден сынап көрсөмбү деп атам. Себеп дегенде мен эми өзүм вокалдан сабак алгандан кийин кандай ырдатуу ыкмаларын, кандай үн коюу ыкмаларын дээрлик билем. Андыктан ошол Кудай буйрса ал жактан дагы бир жакшы жыйынтык чыгып калышы мүмкүн да. Макул болдуңуз. Баштайсыз буюрса макул болуп калдым Кудай буйрса. Куттуктайбыз агай, баардык иш кандай болсо дагы жакшылыкка багытталсын, жакшылыкка ниет кылалы. Анан сиздин айткан сөздөрүңүздөн башка балдарга дагы эгерде мектеп ачыла турган болсо, мүмкүнчүлүк дагы да көбүрөөк болот экен. Эми азыр негизи өзүмдү сынап көрөм. Менден эми начар мугалим деле чыкпайт экен, чыкпайт окшойт деп калдым да. Себеп дегенде өзүмдү океандын ар жагында Чикагода 2,5 ай комузда сабак берип иштедим да. Балдарды окуттум. Ошол комьюнити центр деп коет, комьюнити борбордук. Ошол кыргыз диаспорасынын имаратында ошол жерде жумасына 2 жолу балдарга сабак бердим. 2,5 ай аябай негизи сыртта жүргөндөн ошо мигранттардын жашоо турмушун түшүнөт кезим. Анан негизи башында убада берип алгандан кийин артка тайсалдаганга жол жок болуп калды, бирок жыйынтык чыгардык буюрса. Азыр да ошонун уландысы уланып, жакшы балдар тарбияланып ал жерде. Демек, ошо баштаган ишти эгер каалоо болсо сөзсүз түрдө ишке ашат экенине ишендим да. Мыкты сонун жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп баштадыңыз. Кубанычтабыз. Эми дагы да мыкты таланттуу инсандардын жолун баштап, аларды чыгармачылыкка үндөп, кыргыз элине таанымал, мыкты, ырчы, мырза айымдарды чыгарарыңызга көзүбүз сөзсүз түрдө жетет. Анан албетте эми тандап атканда дагы ушул адамды мен чыгарам, ушул кызды, баланы дегенде албетте алардын мүнөзү дагы сөзсүз түрдө болот. Анан талантын кандай кылып байкап каласыз, ушул адамдан бир нерсе чыгат деп. Мисалы бай эл дейгилечи. Эми кыргызда жакшы сөз бар го. Ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким кыяр дейт. Баланын төрөлгөнүшү менен баягы кыял жорун кошо төрөйт да. Ар кандай мүнөз күтөт адам деген. Улам жашы өйдөлгөн сайын чөйрөсүнөн таасири болот дегендей. Анан эми бай элдин деле эми негизи жакшы тарбия алган жигит бай эл өзүчө. Анан буюрса мен бай элди дагы ушул бир жакшы буюрса ырчы катары көрөм келечегин. Буюрса эми быйылкы жылды Кудай буюрса өткөрсөк, азыр эми 15 деле болуп атат да. 17ге чейин кичине баланын эркек балдардыкы көбүнчө булардыкы өткөлүгүраак кичине кечирээк келет да, кыз кишиге караганда. Анан бай эл өзү да бою кичирээк болгондуктан мунуку өткөлүгүраак баштала элекпи деп да ойлойм. Жагынан башталып атабы деп ойлойм. Бирок мурдагы ырдап жүргөн тональносттордон кичине жоноюп үнү неме болуп калыптыр. Бул концертте ошону сездим. Анан ага да ылайыкташтырдык. Буюрса ушул Кыргыздын бир намысын талаша турган ырчылардын катарын толуктайт деген үмүтүм бар да. Мен көбүнчө ушул нерсени талап кылам бай элден дагычы. Бай эл көбүрөөк комуз карма, комуз үйрөн, башка инструменттерди үйрөн, аккордеон үйрөн, фортепиано үйрөн. Ол жерде 4 жыл сага чоң мүмкүнчүлүк дейм да. 4 жылдын ичинде сен көп жакшы ийгиликтер жаратсаң болот, көп жакшы жетишкендиктерге жетсең болот, өзүңдү көргөзсөң болот ушул жерден. Анан сөзсүз эле азыр эми көпчүлүк өсүп келаткан буун окуштун деле кереги жок экен, 1-2 жыр жаздырып койсо баягы тойлор менен деле окуп кылса болот экен деген жеңил түшүнүктүү болот. Баягы жок, бул таптакыр бул нерсе туура эмес. Негизи чыгармачыл адам окуш керек, билим алыш керек, тарбия алыш керек, ошолордун чөйрөсүндө тарбиялаш керек, казанда кайнаш керек, ички баягы кухня деп коебуз, ошол нерсенин баарын дамытатыш керек да. Кайсы жерине кандай туз салыш керек, кандай калемпир салыш керек деп баягы ашпозчу айткандай эле биздин ошол кухняда дагы ошол кайсы жеринен кандай ырдаш керек, күндү кандай созуш керек, ошонун баардыгынан билим алып алса, анда эч качан өзүнө зыян тийбейт да. Насиба кызыбыз канча жашта болуп атат? Азыр Насиба менен бай эл экөө тең. Тең эле. Бирок бай эл эртерээк жетилейт дегенмин, негедир мектепке эртерээк барыптыр. Анан кийин ал эртерээк бүтүп 9-класста бүтүрүп келди да. Насиба быйыл 9-класска кирди. Буюрса ал дагы ушул келерки жылда ушул
шаар турмушуна аралашып анан кийин өнөр чөйрөсүнө толук кандуу киришет деген үмүттөбүз буюрса. Буюрса Насиба аттуу жаңы ысымды дагы угуп ырларына батып дегендей буюрса жаңы ысымдарды чыгат. Бул буюрса Насиба ушул мен ошо кыргыздын бир ушундай бир гениалдуу улуттугуна бир таңыркайм да кээде туруп. Бизде мисалы үчүн кээ бир айылда эле чоңойгон, шаарда чоңойгон балдарда кылыякты, мисалы үчүн ошол эле манасчылык өнөрдү аркалап өзүнөн өзү эле чопо чоор, ооз комуз дегендерди баягы үйрөнүп кагып, ооз комуздарды ушул баягы ал берки эстрада ырчыларчалык чоң күйөрманды эле топтобойт. Ал деген анчалык көп каражат таппайт, бирок биздин өзүбүздүн нукуралуулугуна өзүн жоопкер катары сезгени мени кубандырат да. Анан ошо Насибаны да ушул комузду абдан жакшы чертет бул кыз. Чоң кара гүлөрдү чертет. Анан ошол жерден ушул нукура биздин тээ улуттук өзүбүздүн тээ фольклордук апаларыбыз ырдап, Мыскал апалар ырдаган чыгармаларды өзүнүн репертуарына көбүрөөк кошкону мени абдан кубандырды да. Анан Насибаны дагы ушул бойдон ушул нукта бузбай алып кетиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде баягы жеңил желпи ырларга көбүрөөк басым жасатпай. Мен айтам балдарда дайым конуңардан келеби маназ айткыла дейм. Жаттап болсо да маназ айткыла. Комуз чоң кара гүлөрдү үйрөнгүлө, башка аспаптарды үйрөнгүлө. Эми колдон келсе буларга ушундай шарт түзүп, чет өлкөдөгү концерттерди көргөзүп, алардын баягы Дүйнө таанымы. Классикалык концерттерди жана эстрадалык концерттерди дагы көбүрөөк бул жактан спектакльдерди көргөзүп, ушундай бир дүйнө таанымын байытып, анан ушул жан дүйнөсүнө да жаназа калдыра турган нерселерди көбүрөөк кылып турсак абдан чоң салым болмок да. Эмне үчүн казактар эми баягы бул улуттук өздөрүнүн чоң бир проектisi болду да, Димашты алып чыгышчы. Бул жалпы улут республика күрөштү да бугачы. Бизге дагы ошондой республикалык деңгээлде ошондой чоң жакшы шарттар түзүлүп, анан ошондой бир колдоолор боло турган болсо, бизде Кудай буйрса элдин арасынан ошондой эле деңгээлдеги ырчылар чыгат, дүйнөнү таң калтыра турган ырчылар чыгат. Себеп дегенде биз өзөгүбүз жакшы элбиз да. Ошондой улутпуз. Бизде биздин өтмүшүбүз бекем элбиз. Өтмүшүбүздө биз ушул өзөгүбүздө себептен ушул Манас деген кандай бир дүйнөлүк бир элдери таң калып да изилдеп да бүтпөй аткан Манас атабыздын ушул эпос кылып, ушу дастан кылып, анан оозмо ооз эч кандай бир дагы китепке, бир дагы жанагындай тасмаларга жаздырбай ооздон ооз ошончо кылымдардан бери айтылып келген. Бул эми улуттун эң мыктылыгын, сапаттыгынан кабар берет да. Анан ушундай улуттан андай Димаштан жылына бирден чыгып туруш керек деп ойлойм да. Ооба, сөзсүз түрдө кыргыз элинен деле азыр кандай десем, чыга тургандар дагы сөзсүз түрдө бар. Чыгып жатат десек дагы болот. Андай деңгээлге дебесек дагы буюрса учубуз куура эмес деп айтып коебуз го. Анан ушул убакытка чейин мага дагы кызык, агай канча шакиртиңиз болуптур? Санай алабызбы? Эми түздөн түз менде момдай болуп кетти деген дерден эмес. Эми бул чыгармачылыкта ушундай да. Мен мисалы үчүн өзүм ырларын ырдап, көзүн көрбөсөк дагы ошого таасирленген Токтогул атабыздын ырларын ырдадык. Мисалы үчүн Кербезимден баштап комуз үйрөндүк, чоң кербез күүлөрүнөн санат ырларын ырдадык. Ошого замандаш улуу залкарлардын, андан кийинки кечеги эле эстебес аталарга таасирленип чоңойдук. Мен Малик Аликеевке чейин мен өзүм устатым катары сезим да. Ошолдон баштап. Негизги устатым ошо Улук Мырза Полотов, мени түздөн түз ушул өнөр дүйнөсүнө тарбиялаган инсан. Профессор, Кыргыз Республикасы эл артисти Улук Мырза агайыбыз. Мен эле эмес, мага чейин көп шакирттерди тарбиялаган. Анан менде деле Кудайга шүгүр ого эле көп эле балдар тарбияланды, келип кеткени болду, мыктысы болду, кичине чабалы болду дегендей. Бирок ушул өнөр дүйнөсүндө көпчүлүк балдар ушул
мени өздөрүнүн устат катары көргөндө мен кубанам. Себеп дегенде бизде ошо Түгөлбай Казаковдун жакшы сөзү бар. Биз эгер эртеңки күнү чыгармачылыкта адамдар начар тарбияланып, начарланыр деп баштаса, анда биздин да жоопкерчилигибиз бар деген бар да. Анан ошон үчүн эми колдон келишинче алардын сөздөрүн айтып, кээде могул жерин туура эмес жазарсың деп акыл насаатыбызды айтып турабыз. Чыгармачылыкта кеп кеңеш берип турабыз. Анан дээрлик көпчүлүгү эле ушул алгачкы ирет ушул мени менен гастролго чыккан балдар баардыгы эле ушул Аваздын замандаштары, ушул Нурлан Насип деле, Нурмат деле ушул баардыгы. Себеп дегенде мен ушул маалда биз элдик таланттарды издейбиз деген конкурсту көп өткөрдүм да. Абдан көп адамдар катышты, биринчи жолу сахнага чыгып аттылар. Ошол эле Замир Арыкбаевдер, Алтынай Нарбаева эжекебиз дагы ошол конкурска биринчи жолу. Ал дайым айтат, ушул сенин конкурсуңан баштадым эле деп. Анан анын чынында баш аягын канча экенин деле эсептеп өттүрмүн, өзүмдө иштеп кеткен балдардын. Бирок көп эле балдар менен мамилелеш болдук, азыркыга чейин жакшы саламыбыз бар. Кээде баягы чыгармачылыкка батыл киришпей, турмуш шартка байланыштуу башка кесипте болуп калса дагы, бирок мага ошол убактагы күндөр жакшы адам болушума чоң жардам берди деген балдар армын да. Бул мени кубантат. Сон санабайт экенсиз да, кайсыл адамга жардамым тийсе, кайсыл адамга жакшы кеңеш берсем, багыт берсем, ошол багытта мен айткан кеңештер менен эле жакшы жүрсө болду. Албетте, жакшы нерсенин эсеби болбош керек да өзү негизичи. Чын. Анан буюрса жакшы дагы көп балдарга пайдабыз тиет, буюрса көп өсүп келаткан улан кыздарга тарбиябызды, кеңешибизди айтабыз буюрса. Мындай бир суроо пайда болду азыр сиздин айткан сөздөрүңүздөрдөн. Мисалы, ушунча жылдан бери сиз чыгармачылыкта кармалып келе жатасыз. Бир деңгээлди кармап келе жатасыз. Элдин сыйына, урматына татып келе жатасыз десем жаңылышпайм. Ошол деңгээлди кантип кармап туруунун сырын айта кетиңиз. Бул дагы бир кеңеш катарында болсо керек. Мунун сыры деле жок эч кандай. Кудайга шүгүр, илгери атай атабыз айтчу экен, элден айланып эл болбосо таш сайдын ташын ырдамак белек депчи. Анан ушул эл менен эл болуп келатканыбыз, мен улуу залкарлардын тарбиясында чогойдум да. Мисалы үчүн ошол эле Эстебес Турсуналиев, Тугамбай Абдиев, Ашыралы Айталиев, Забирбек Усенбаевдер менен ушул бир филармониянын бир түндүктүн алдында алардын кеп кеңешин угуп, чачпагын көтөрүп, гастролдо дасторкондон насиптеш болуп, ар дайым батасын алып, кандай кылыш керек экенин билип, угуп чоңойдук да. Анан менин чөйрөм да жакшы болду. Досторум абдан мыкты достор болду. Ошол Элмирбек баштаган мыкты инсандар, ушул Өмүр Закаевдер, ушул баардыгыбыз бир замандын балдары болгондуктан, жашыбыздан эле кичине бир 2-3 жаш, 4-5 жаш айырма болгону менен, бирок абдан жакшы нукта тарбияландык десем болот да. Анан эми бул жакшы ырчы эле болуш эмес, жакшы адам да болуш керек экенин билип чоңойдук да. Эң негизгиси. Эң негизгиси. Анан адамгерчилик эгер сенде болбой турган болсо, анда жакшы ырларың деле калкка бир тыйын да. Анан ушул нерсени биз кийинки муунга да үйрөтүшүбүз керек. Себеп дегенде анча-мынча бирөөнө кек сактап кала турган болсок, ошол эле Туган аталар тилдешибиз, атаңыз менен кекти капырга берген дейт. Мусулман баласы да ушинтип, кыргыз баласы кек сактачу эле. Анан бизди бат эле элдештирип, бат эле чыгармачылыкта деген мындай эл шаркка кол эч кандай бири-бирине кек сактабаш керек дегендери бар да. Анан ошондон улам ушул элге алынган ырларды, элге жаккан ырларды ырдаган аракет. Мен мисалы үчүн мен өзүм гана ырдаган, өзүм чыгарган ырларды гана ырдашым керек деген эгоисттик мисалы үчүн чыгармачылыкта болбош керек да. Мен мисалы үчүн комуз менен ырдоо бөлүмүн бүткөм. Кимдин ыры жага турган болсо ошол чыгармаларды берем. Ошол эле Асанкалы Керимбаевдин, Ырысбай Абдыкадыровдун, Чубак Сатаевдин, кийинки мындан ошол биздин Бек Борбиев, Айбек Карымовдун ырларынан, кийинкилерден деле мен Нурлан Насиптин чыгармаларын мисалы үчүн мен өзүм тиги Кубаныч Сатаевдин ырларын, мисалы үчүн ошол эле Нурмат Садыровдун мисалы үчүн ырларын кыңылдап калам да. Чоң немеде алып чыкпасам да, мен азыр ушул чыгармачыл чөйрөдө бир антология кылайын деп атам, ошо бирден чыгармаларын ырдасам деп. Ошо Түгөнбай Колдошевдун ырларынан
Буюрса адам өзүнүн такай изденүүдө болуш керек да. Бул эгер изденбей калсаң, сени эч ким издеп келбейт да. Сен чыгармачылыкта ар дайым сени издеш үчүн өзүң изденишиң керек да. Сенин ырларыңды издеш үчүн сен өзүң изденүү болуш керек. Сыры дагы мына ушунда дейсизби? Мен сиздин маегиңизге аябай берилип өзүм түзгөн кыскача блиц суроолор бар болчу, ошолорду дагы унутуп бара жатыптырмын. Кыска бере калайын азыр. Кайсы темада ыр жаза элексиз? Оюңузча. Ошону ойлонмоптурмун. Бирок баягы стиль дей турган болсок, рэп жаза элек болсом керек. Сыймык Бейшекеев Сыймык Бейшекеевдин канча өкүл баласы бар? Биз эми чыгармачылыкта адам болгондуктан ошол көбүрөөк болуп калды окшойт. 57 өкүл бала бар. Баары менен катташасыз. Баардыгы менен эле Кудайга шүгүр. Азыркы жаш ырчылардан кимди угасыз? Мен муну гана угам деп айтпайм. Ошол адамдардын уга турган ырлары боло турган болсо, жан дүйнөнү кытыгылай алса баардыгын угам. Билбейм чыгармачылыкта улууму, кичүүмү деп. Кимдин ыры мисалы үчүн жага турган болсо, ошол уга берем. Жогоруда дагы айта кеттиңиз окшойт бул боюнча дагы. 2020 мисалы үчүн кийинкилерден азыр ошол жана жаңыда угуп келдим, ошо жана Сагыныч деген жигиттин ырын, Жашырган махабатым деген ырын угуп келдим. 2025 жылдын эсебинен канча ыр жаздыңыз? Чыгармачылыкка негизи буга кыска жооп бериш керекпи же узун болору? Кыска дагы жооп берсеңиз болот. Менимче бир 10го жакын болсо керек. Бирок чыга электери да бар да анын ичинечи. Бүгүн эле бир жаздым, буюрса биздин патриоттук темада биздин чек арачылар тууралуу. Бул максимум 10 ыр жылына же минимум? Бул эми баягы илхомго жараша чабандай эмес да, мынча койдон мынча төлөй алам дегендей эмес да. Чыгармачылыкта бир ыр жаралып калышы мүмкүн. Же бир 4-5 жылдын ичинде бир чыгарма жаралып калышы мүмкүн. Сандан сапатка, мисалы үчүн кээ бир 10 ыр чыгарып туруп, ошонун 9 өзүңө жакпай калышы мүмкүн. Жаздырасың, бирок негедир баягы чыгармачыл адам үчүн элге жагаардан мурун ал чыгармачыл адамдын өзүнө да жагыш керек да. Мисалы үчүн балаң өзүңө да жакшы көрүнүш керек да. Анан ошондой эле да. Кокус ал туура эмес кийинип алса, биринчи сен тилдейсиң атасы катары, мурдуң агып калыптыр, же болбосо көйнөң мындай шундай болсун, алда бут кийимиң артчы болбойсуң деген сөз да. Чыгарма деле ошол сыяктуу. Мисалы үчүн бала деп турган болсок, могу шөкөттөгөндөн могу жерден кичинен мындай болуп калды, мунун сөзү мындай болуп калды, кое турайын делген кичинен эме болбос. Негедир жаш өйдөлөгөндөн уламбы же жоопкерчилик бул жоопкерчилик да эл артист деген дагы. Анан ушундай ырдаптыр деген сөздөн тартынып баштадык, жоопкерчиликти көбүрөөк сезип баштадыңыз барган сайын десек дагы болот. Ыраазычылык билдиребиз, көз ачып жумганча эле сиз менен эфир дагы аякталып калды. Телекөрүүчүлөр дагы эч аякталбасын, Сыймык мырза сүйлөп эле отуруп өзүнүн кеңештерин, жакшы сөздөрүн айтып турсун деп албетте ойлойсуздар. Биз деле ошол максаттабыз, бирок эфирдин аягы дагы келип калыптыр. Сизге эркин микрофон беребиз. Келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң баарыңыздарга. Кудай буйрса мынча күттүрбөй көбүрөөк келгенге аракет кылып туралы. Анан мен да эфирге ошо жаңы клип алып келдик эле, ошо Айтурган Элмек экөөбүздүн биздин каттар деген ырыска клип тарттырганбыз. Бул чыгарма эми мурда ырдалып, бир жолу анан ырдалбай турду эле. Азыр анда ошону дагы көрүп койсак. Албетте музыка телеканалынан берилип турат бул клип дагы. Азыр сизди мыкты чыгарма менен сахнага узаталы. Дагы бир ооба, келиңиз. Анда эмесе музыка телеканалынын Муз Лайв программасын Сыймык Бейшекеев агабыз жооп бермекчи. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болом. Анда эмесе назарыңыздарда Сыймык Бейшекеев агабыз сезим кайрыктары.
жакшы ыр